Жашоодо артыңда из калтырыш үчүн өрнөктүү жашоодо өмүр сүрүп, артыбызды кылчайып караш үчүн бир жакшы иш аракеттерди жасашыбыз керек экен. Жана ал үчүн талыкпаган эмгек, мээнет жана ошондой эле жүрөктөгү эң негизги адамгерчилик сапатыбыз бийик болуш керек экен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз менен бирге болуп, мына уктабастан ак чөлмөк программасын көрүп атасыздар. Азыр болсо бизде сиздер үчүн мыкты конокторубуз бар. Албетте дагы да болсо сиздердин суроолоруңуздар болсо, же болбосо жөнөкөй эле кабыл тилектериңиздер болсо, шаарыбыздын коду 0312 59 20 70 номерине байланышка чыгыңыздар. Ошондой эле WhatsApp тармагыбыз иштеп жаткан учуру 995 23 23 81 номерлерине WhatsApp тармагыбыздан SMS каттарды жазсаңыздар болот. Анан эсиңиздерге салып кетели, WhatsApp телефон номерлерибизге чалуу кабыл алынбайт. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн 3-чү коногубуз Ясынан алган Найман чайханасынын өкүлдөрү Мавлянов Талантбек. Мына ушул Найман чайханасынын башчысы бул байкебиз. Ал эми бизден дагы бери ушул чайхананын өкүлү Мараимов Кайрат мырза бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Кандай келип олдуңуздар? Талант мырза, кош келипсиздер. Кайрадан студиябыздан көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Анан жакында майрам, Норус майрамы. Өткөндө жаңы жылда келгенде дагы баягы жаңы жылга сонун акциялар болуп атат деп айткансыз. Анан майрамдарда негизи эле ошол сиздердин чайкана ошол сиздерди жалпы элдердин капчыгына жараша ушундай бир акцияларды уюштуруп, элдин чөнтөгүнө карап дагы иш кылып келесиздер да. Анан мүмкүн болсо азыр майрамга кандай дагы иш-чаралар болгон атат. Бизде болсо телефон чалып бар экен, кабыл алып анан улайбыз. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Алло. Кутман кечиңиздер менен. Кош келипсиз. Кош келипсиз. Кош көрдүк. Келиңиз, байке. Биз Гүлистан, Бишкек Гүлистан жалпы жамаатынын жаштарынын биздин агабыздан эмебизге кабыл тилегибиз бар эле. Болсун, байке келиңиз. Майсы бұл фалым ағауызға игілік. Бізден чемпионымыз Қуаныч, ағадағы игілік. Ұстатын сыйлаған. Дайыма бізден айлы шыроша тайылы. Сол жерде бардығын жүзін жарық қылған. Үкөтен дайыма шындай қырғыз елдің намысын көтерген, туысын көтерген. Өзі бұл екі кіші бізге айлыға ересінің титулын алып келмейін келмейміз деген ордасы бар. Ойырса, ана жаныс болсам, қуаны чилімдағы шол брефтің поясына қатқанда перзент болған. Андағы бешік бет болсын, игілік, чоң рахмат. Күлістан айында. Жакшы. Байкебизге ыраазычылык билдиребиз, бизде төмөндө келип өткөн биздин мушкерлерибизге жакшы кабыл тилектерин арнап өттү. Азыр болсо бизде Найман чайханасынын өкүлдөрү, 3-чү меймандарыбыз. Майрам боюнча сүйлөшүп атканбыз, Талант мырза, келиңиз. Майрамга эми Кудай буйруса, Норуска кандай бир сонун жаңылыктар болуп атат? Жакшы тамактарыбыз бар. Инстаграмдан чыгаратабыз, көрсөтөбүз. Ошо акциялар болот, Кудай буйруса. Майрамга карата банкеттер да болот да буйрса. Кудай буйруса банкеттер бар. Көп нерсени кошуп бесплатно кылып берип атабыз. Келиңиздер, ушул Найман чайханасы канча жумушчуну камтыйт өзүнө? Жумушчу бизде жумушчу где-то бир 25-30 бар. Иштеген официанттар бар. Бул жигит биздин старший официант. Коноктор да основной ушу бала тейлейт баарын. Тейлөөчү катарында мырзага суроо берим келип атат. Кайрат мырза, кандай кардараларга туш болосуз? Негизи кызыктуу окуялар барбы? Көп болот, Ар кандай окуяларга туш болобуз. Кээ бир адамдар жакшы жагын көрсөтөт. Кээ бир адамдар эмне десем, өзүнүн характери бар. Ошого жараша аны түшүнүп, ошонун характерин түшүнүп, ошого жараша жооп беребиз. Жакшы мындай көңүлү кетсин деп. Азыркы тойлордо, ошо банкеттерде негизи тейлөөчү мырза кыздардын жумушу көбүрөөк талап кылынат да. Анан ошо тойлордо, мисалы, бир тойлордо, жакшылык кечелерде канча ушундай тейлөөчү мырза жигиттер, айымдар иштешет? Эми ал банкеттин количествосуна жараша. 100 киши болсо бир 8 стол болот, 12ден бөлүнүп. Ошо 8 официант тейлейбиз.
Еліңіз мына ушул чайхананын аты да өзгөчө экен да, Кубаныч Талантбек мырза. Анан эмне үчүн Найман? Эми Найман деп койгон себеби ар түрдүү ресторандар англисче, орусча, башкача аттарды коюп атпайбы. Анан биз чисто кыргызча болсун деп Найман чайханасы, Найман комплекс деп ушинтип коюлган да. Уруубуз Найман, ошон үчүн дагы. Демек кыргыз жыттанган атты ыйгарыпсыздар, Жакшы. Келиңиздер эми башка азыр WhatsApp тармагына келип калган SMS каттар бар экен. Саламатсыздарбы, 5-канал Ак чөлмөк программасына салам айтабыз. Жана ошондой эле Талант мырза, мүмкүн болсо канча сомдон баштап той берсек болот, кандай кайрылабыз дейт. Аяк сандары 06 менен бүткөн абонент. Менимче ошол банкеттердин, тойлордун, мисалы үчүн жакшылык мааракелерде киши башына канча сомдон төлөп той беребиз деген окшойт. Бизде киши башына тойлорго мисалы үчүн 750 сомдон менюлар бар, 800 сом бар, 1000 сомдун ичинде мисалы үчүн бүт бар жок коюлат. Мисалы эт менен спиртнойн алып келет да, суусун калган бүт бизден чыгат. Первый, второй тамак, борсок, нан, конфет, печенье, 4 түр салат, закускалар чыгат, еще тоок, балык. Дагы SMS кат бар экен. Саламатсыздарбы, Ак чөлмөк программасы. Кайрат мырза, ишиңиздерге ийгилик. Сиздер тейлөөчүлөрдү өзүңүздөр окутасыздарбы же окуп бүткөндөрдү аласыздарбы? Сервировканы кимдер кылышат? Мээрим деп Ысык көлдөн жазыптыр. Биз негизи официанттыкка стажировканы өтүшөт. 3 күн стажировка болот. Ошо 3 күнүн ичинде биз бүт баарын үйрөтүп, гостелер менен кандай иштегенди үйрөтөбүз, ошонун ичинде биротоло. 3 күндөн кийин как положено официант болуп иштей берет. Жакшы. Ошондой эле дагы SMS каттар көп экен. Убакыт жетишинче окуйлу. Аяк сандар 21 менен бүткөн абонент. Саламатсыздарбы, 5-канал. Иштериңиздерге ийгилик каалайм. Келе жаткан Нурус майрамыңыздар менен куттуктайм. Биздин Найман чайканасынын жетекчисине терең ыраазычылык билдиребиз. Жакында эле той бергенбиз. Иштериңиздерге ийгилик, тейлөөсү дагы, сапаты дагы мыкты дейт. Сиздин жумушчуларыңыздын бирөө жазса керек, Ооба. Келиңиздер эми ушул чайхананын өзгөчөлүгү эмнеде байке? Өзгөчөлүгү эми тамактар жакшы, арзан, көп скидка кылып турабыз. Жакында эле скидка кылдык, жакшы пицца, шакарап, колалары менен чогуу баарын 1,5 миң сомдон кылып. Дагы Кудай буйрса дагы скидкалар ойлонтабыз. Дагы чыгарабыз Инстаграмга жакында. Жакшы бир нерсе ойлонтабыз. Ушул элдердин талабы көбүнчө кайсыл тамактарга буйрутма беришет? Сиздердин тойкананын менюсундагы эң мыкты кайсыл тамактарды талап кылышат кардарларыбыз? Азыр бир жаңы тамак чыгарганбыз. Мясной сет деген. Ал бир немеси 15 кишиге жетет. Ал 7 миң сом турат да. Ичинде эт бар, крылышки бар, колин бар, кебаб, куриный кебаб, стейктер бар. Каждый кишиге 14 кишиге 2ден болот да, каждый. Мисалы үчүн аны заказ кылса, даже салаттын деле заказ кылышына кереги жок да, ичинде салаттар менен полный Инстаграмда бар баары. Бардыгы ошонун ичинде. Бар ошонун ичинде. Эттин түрлөрү бар экен, Эттин түрлөрү бар. 15 киши, 14 кишиге кенен жетет да, бир отуруп заказ кылса. Сиздерге эгерде буйрутма берүүнү каалаган кардарлар болсо, алдын ала кайрылыш керекпи же болбосо кандай? Жеткизип берүү дагы кызматы каралган бошулар тууралуу айтып кетсеңиз. Жеткизип берүү доставкасы бар бизде. Анан бир салаттарды мисалы үчүн 10 минут алдын эле заказ кылып койсо, бар эле 10 минутта эле свежий чыгарып беребиз да. А если плов жана тамактар заказ кылса, 1,5 саат, 1 саат эрте заказ кылса, баарын чыгарып беребиз. Тейлөөчү болуш үчүн эки тил билиш керекпи же кыргыз тили менен эле тейлөөчү болсо болобу дейт. Мүмкүн болсо биздин Кубаныч мырза берген окшойт, Эки тил билиш керек. Көбүнчө эле бизде кыргыздар, анан шаардык городскойлор да келишет, ар кандай болуп калат да. Киргиздар үчүн Кыргыздар бар, орусча сүйлөп болот. Ооба. Главный орус тилде неме кылыш керек. Талант мырза, менимче ошол той берген адамдарда сиздердин кызматты билип эле жүрөм. Азыркы учурда жылкыны алып барбай эле сиздер өзүңүздөр да союп берген, ушундай бир дагы кызмат көрсөтөсүздөр. Ошол боюнча дагы айтып өтсөңүз. Эми бизге мисалы үчүн азыр мисалы 100 кишиге той беребиз десе, 100 кишиге мисалы үчүн калькуляция эсептеп чыгарып коебуз. Мынча сомдон мисалы той меню 1000 сомдук заказ берип койсо, 1000 сомдук менюдан 1400 сомдон кылып берсе, эт баары чучук, карын карта бүт баары ичинде чыгарып беребиз да. А если Куран болсо,
Куранга мисалы 400 сом алабыз, сёвка үчүн эчтеке алып барбайт. Биз конфет, печенье, фрукты, салат, малат баарын чыгарып беребиз. Салфетка, пакетке чейин. И 350 сомдон ар бир кишиге этке берсе, болгону 350 сом. 350 сом болгону. Дагы бир СМС кат бар экен. Саламатсыздарбы? 5-канал Ак чөлмөк программасы дейт. Найман чайканасын кайсыл жердин мырзалары иштетишет болду экен. Биз дагы Найман урусунан Баткен, Рават айылы билишет болду экен деп аякы сандары 44 миллион бүткөн абонент. Биз да Баткен областы Кызылкия шаарынан болобуз. Кызылкиядан болобуз, Кызылкиядан Наймандары келип. Демек, өзүңүздөрдүн эле колуңуздар иштетет экен көрөрмандар. Жакшы, келиңиздер, эми ушул чайхананы дагы да болсо кандай, мисалы, жаңы бир ачылыштарды киргизейин деп атасыздар, кандай жаңы тамактарды кошоюн деп атасыздар? Азыр поварыбыз ойлонуп атат, шеф поварыбыз. Ал жөнүндө катуу ойлонуп, кандай тамак чыгарсам экен деп азыр өтө ойлонуп, Ноорузга жакын чыгып атат. Башкача тамак чыгат деп. Ноорузда кандай өзгөчөлүк болот байке? Майрамга карата, Майрамга карата мисалы, Кыргыздын улуттук тамактары деп коебуз, балким сүмөлөк, көжө деп коебуз. Ал сүмөлөк болот, обязательно сүмөлөк неме болот. Анан просто азыр ойлонуп ошол Ноорузга бир 2-3 күндүн ичинде чыгарабыз да. Чыгарып туруп азыр мен точно так айта албайм да, мындай тамак деп. Сиздердин чыгарабыз. Мисалы, чайканадан тышкарыда көптөгөн кызматтарды кыласыздар да, анан тойканаңыздар дагы бар да. Мисалы, көрүп жаткан көрөрмандар дагы ушуну кызыгып мындай билсек деп ойлоп атат болуш керек. Мисалы үчүн тойканаңыздарга максимум деп коелу, канча кишини батырса болот? Биздин чоң ресторанга эң көп батса 280 киши батат. Кенен отурат 280 киши. 300 деп койсок болот экен, э? Жок, 300 батпагат. 280 батат да. Малый зал болсо чайханага 100 кишиге чейин батат. Эмеге, тойлорго. Кандай тойлорду өткөрдүңүздөр ушул убакка чейин? Ушул убакка чейин тойлорду өткөздүк. Жакшы свадьба, основной юбилейлер болот азыр. Юбилей, свадьба, тушоо тойлор болуп атат. Кыз затуу, жакшылыктын баары мына ушул сиздердин чайханаңыздарда өтөт, э? Дагы СМС кат келген. Саламатсыздарбы? 5-канал Ак чөлмөк программасы, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Талант мырза, мүмкүн болсо адресиңерди так жана туура айтып коесуздарбы эфирден деп суранган 20 менен бүткөн абонент. Жалпы көрөрмандарга адресиңиздерди айтып кетсеңиздер. Адрес биздики Фучка 7 дроп 1. Фучка 7 дроп 1 дарегине келсеңиздер, Найман чайканасынын жалпы кызматкерлери сиздерди тосуп алат. Анан айтсаңыздар, ушул шаар ичине жеткирүү канча баада? Же болбосо канча убакытта жеткиресиздер? Бизге шаардын ичинде жарым сааттын ичинде барат да. 5 километр аралыктан кийин 150 сом деп кээ бир ушундай бир тамак жеткирүү жайлары ушинтип болжоп коюшат да. Сиздердики кандай? Биздики 200 сом болот. Шаардын ичинде любой жерге 200 сом жеткиребиз. Шаар ичине 200 сомдон жеткиресиздер, э? Ысык, баягы жаңы бышкан бойдон барат, э? Ысык барат да. Өзүнүн специальный эмеси бар. Ысык алып барган. Жакшы. Келиңиз эми Кайрат мырза, ушул деги эле кардарлар менен иштешүү негизи эле кыйынга турат да. Анан кандай баягы жолун табасыздар? Кандай ээгин табасыздар? Бар экен. Саламатсыздарбы? Ак чөлмөк программасы алып баруучулары жана Кайрат досум, азаматсың, ишиңе ийгилик, мындан дагы көп ийгиликтерге жете берген досум, биз сени менен сыймыктанабыз деп аякы сандары 47-40 менен бүткөн абонент сиздин досуңуз салам жолдогон. Нерсе мен айтып өткөндөй эле ар бир коноктун өзүнүн характери болушат. Ошолордун көңүлүнө карап, мисалы бир нерсени алып келип бер десе, биз ошонун анын оюнан өткөрүп алып келип беребиз да, ошол нерседенчи. Жылуу мамиле кыласыз. Жылуу мамиле кылып, көңүлүнө карап. Ошентип делебиз. Жакшы. Келиңиздер, эми ушул чайхананы дагы да кантип өнүктүрөсүздөр? Буюрса, мисалы, мүмкүн дагы 280 киши батырган чайхана болсо, мүмкүн дагы бир 400 кишилик кылайын деп аткан пландарыңыздар бардыр. Кудай буйрса, пландар чоң алдыда. Летний кафелер салынат сыртына, жаныга боз үй салынып атат, ал бүтүп калды. Ол бир 2-3 айдын ичинде өзгөрүш болот, жакшы эле. Рестораныбызды чоңойтабыз, кудай буйрса, бир 450-500 киши бата турган кылып. Жакшы. Мына аты Найман экен, э? Анан кийин ушул чайханаңыздардын ичи кандай кыргыз ассортименттер менен жасалганбы? Жасалган. Кыргыз ассортимент менен жасалган кабинабыз да бар. Мындай современный да бар. Кабиналар
бир 15 кабинабыз бар, 14. Бар ар түрдүү жакшы. Тапчандар бар, стульчик менен бар. Келиңиздер эми алдыдагы пландарыңыздар да кандай? Кандай жакшы максаттарды коюп атасыздар быйылкы жылга? Быйылкы жылга максаттар чоң. Летнийларды салып бүтүрүп иштетели деп атабыз, аракет кылып сезонго даярдап. Жаңы тамактарды чыгарып, Кудай буйрса дагы бир поварлар келиш керек. Заказ бергенбиз, жакшы поварлар. Жакшы күчтүү ашпазчылар келет жакында. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик болсун анда. Найман чайханасы дайым эле элибизди даамдуу аштар менен тойгузуп жүрөңүздөр. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто мына ушул Найман чайханасынын өкүлдөрү Мавлянов Талантбек жана ошондой эле Мараимов Кайрат мырза болду. Биз дагы да болсо сиздер менен көрүшөбүз кийинки эфирлерде. Андыктан дайыма 5 канал Ак Чөлмөк программасын көрүп туруңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.